Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Эң кубанычтуу жаңылык менен бөлүшкөнү турам. Анткени ар бир өндүрүштүк тажрыйба топтоого келген жаштарга жагымдуу маанай жаратып, кесиптик өзгөчөлүктү үйрөтүүгө жандалбас кылам. А бирок жаңы технологиянын тили замандын талабы болуп турганда, ошол негиздерге басым жасап, алардан үйрөнө тургандагы көп жакшы өзгөчөлүктөр бар. Мына ушундай иште өзүнүн дилгирлигин билгизген Бурулсун Айдарбекова калемин чорголотуп, ыр саптарындагы жаратып, аңгемелерин адабият аудиториясынын анализине коюп келет. Эмесе Бурулсун Айдарбекованын «Бит майке» аңгемесин сунуш кылгана турам. Ал кезде бит деген кадимки эле турмуштун бир бөлүгү болчу. Адамдардагы көп биттечүү. Азыр ойлосом, ал күндөрдүн жыты, үнү, жылуулугу баары өзүнчө бир дүйүн эле. Жокчулук бар болчу, бирок жашоо бейкапар. Чоң энем ак жуулугун жайып алып, ак баскан чачын ылдый, акырын тарайт. Тарактын арасынан майда биттер куюлуп түшүп, ак жуулукка түшөт дагы, жанталашып жөрмөлөшөт. Биз үчүн бул жийиркенич эмес, тескерисинче кызык көрүнүш эле. Мен аны чымчып кармайм дагы, эки тырмагым менен кысып, тырс эттирип сыгып жибергенде, өзүмчө бир иш бүтүргөндөй кубанчумун. Эжем экөөбүз дагы талашып, ким көп сыгат деп жарышчубуз. Үйдүн так ортосунда темир меш күпүлдөп күйүп турат. Кызыл шууласы дубалга ойноп, үстүндөгү кара чайнек буркулдап кайнап, капкагы кыйшайып, буусу шыбырайт. Ошол үн азырда кулагымда жаңырып тургансыйт. Бул биздин балалыгыбыздын таттуу күндөрү болчу. Мышыгыбыз болсо жатаарга камынып, куйругун жай шыйпаңдатып, алдыңкы буттарын жалап, бетин сүртүп, өзүнчө бир дүйнөдө. Чоң энем дагы мышыктай болуп мештин түбүнөн дээрлик чүкчө эмес, төшөгү дагы ошол жерге салынаар эле. Мештин жылуулугу анын жайлуулугу болчу. Төшөгү салынып жатаар алдында. Ай, Жубарымбек, келе калчы, аркамды тырмап койчу. Мен болсо чоочуп, чоң апа бит деп кыйкырып жиберем. Ал болсо жай гана жылмайып, келе бер балам, биттен коркпо, бит деген пайдалуу, жаман кандарды соруп тазалайт деп коет. Эжем болсо чуркап келип, кана чоң эне, чеч майкеңди, бит карайлы деп, андан бетер кызыгып кетет. Чоң энем ак майкесин чечип колубузга карматат. Өзү болсо кашынып, кобуранып, буларды кырсаң дагы түгөнбөйт, өлүгүңдү көрөйүн деп наалыгандай сүйлөнөт. Биз болсо баягы ак майкени талашып, тигиштердин арасынан бит издейбиз. Тапкан сайын сүйүнүп, алаканыбызга салып, анан сыгып жиберебиз. Эжемдин эки тырмагынын ортосунда кырс деген үн чыгат. Ал биттер бир эле майкеде эмес, чоң энемдин ыштанында аралап кетчү. Бир убакта чоң энем, болду эми, майкени ишке жайып койгула, бит өзү эле өлөт деп кое бер эле. Биз сыртка чыгып, муздак абага майкени жайып коебуз. Түн тынч, аба муздак, асман тунук. Ал майке шамалга термелип, биттер учуп кетет имиш. Эртеси болсо чоң энем аны каккылап кайра эле кийип алаар эле. Ал кезде кийимдер бир жумада бир гана жолу жуулат болчу. Апам эшиктеги чоң казанга суу кайнатып, темир чылапчынга кара самынды көбүртүп алып, биздин кийимдерди жууйт болчу. Мен сайдан суу ташып берем. Эжем апама жардамдашат. Мага үйдөгү оокаттарды кылган жакчу эмес, бирок короодогу койлор менен жакшы тил табышып алгам. Аларга күн сайын кечинде чөбүн салып, суусун берип, анан аларга сабак өтөөр элем. Көчө тынч эмес болчу. Чуру-чуу түшкөн балдардын үнү. Чаң сапырып, чыбыгат минип, жашынмак ойноп күн батчу. Анда кайдагы телефон? Бир жолу жашынмак ойноп жатып,
тооктордун күпкөсүнө кире качкам. Ичиндеги тооктор кукулдап сыртты көздөй качып чыгышты. Бир маалда денем кычышып, чыдабай тырманып чыктым. Карасам, майда нерселер чүрмөлөп жүрөт. Көрсө тооктун биттери экен. Чуркап барып сайдагы муздак сууга секирдим. Тим эле суу биттерди агызып кетчүдөй. Бирок анткен жок. Түнү менен уктатпай жинимди келтирди. Эртеси атам малдын которуна колдонуучу дары менен жуунтуп, ошондо гана жаным жай алды. Азыр ойлосом, ошол күндөр кайдадыр алыстап кетиптир. Азыр бит дегенди көптөр билбейт, балким көргөндө эмес, жашоо тазарып, жеңилдеп калды. Бирок ошол майда жөнөкөй көрүнгөн учурлар, мештин жылуулугу, чайнектин буусу, темир мештин жанынан чыкпаган чоң энем жана мышыгыбыз бул балалыктын жыты. Сиздер жаш калемгер Бурулсун Айдарбекованын «Бит майке» аңкемесин уктуңуздар. Окуп, аудиолоштурган Кипариса Сурахманова.